Жайкы эс алуунун алгачкы күндөрү окуучулар ушинтип көп кубаттуу үйлөрдүн короосунда каникулду өткөрүп жатышат. Жеткинчектер эс алуу жайларына барууну каалаган менен андай мүмкүнчүлүк шаарда жок. Лагерге барайын десек, лагерь жабык, досторум менен зеригип ойнойбуз. Зеригебиз, эшикке чыгып досторум менен ойнойм. Лагерге барайын десем, лагерь жок экен. Ошон үчүн жайлоого чоңтам гана эс алганы бардым. Айрымдардын сыртка чыгып тең туштары менен ойногонго деле мүмкүнчүлүгү жок. 10 жаштагы Мараттын ата-энеси көп кубаттуу үйдө жашагандыктан сыртка чыгуусуна каршы болушат. Анткени шаар жеринде баланы сыртка жалгыз чыгаруудан чочулашат. Велосипед кээде зеригип кетсем, велосипед тебип келем үйдө. Ош шаарында жалпы 60 миңден ашуун окуучу болсо, 3 айлык каникулда дээрлик 5% гана лагерлерге барууга мүмкүнчүлүк бар. Облустук жеткинчек лагерине быйыл калаадан болгону 30 балага орун бөлүнгөн. Ошондуктан жакынкы жылдардан бери шаардык билим берүү башкармалыгы 20 мектепте лагерлерди уюштурушкан. Анда аз камсыз болгон үй бүлөнүн гана балдары тартылган. Анда 10 күн бою акысыз тамак аштар менен камсыз болушат. Оюн зоктор болот, китеп окуу программалары болушу мүмкүн. Жанагындай бир парктарга барып эс алуу, бассейнге барып эс алуу сыяктуу программалардын ичинде бар. Былтыр Кеңеш айылындагы Алиев мектебинин короосунда жайкы эс алуу уюштурулган. Шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан тандалып жөнөтүлгөн 100гө жакын балдарга акысыз тамак аш берилип, оюн зоок куруп окуучулар мугалимдердин карамагында болушкан. Быйыл да жакынкы 10 күн аралыгында мектепте керектүү шарттарды түзүүнү пландап жатышат. Балдар алыскы атайын уюштурган лагерьге барбаса дагы мына ушул жерде жакын күндөрүн мүмкүн болушунча көңүлдүү өткөрүшкө аракеттенишет. Ошентип жалпы 10%га жакын гана окуучуларга эс алуу шарттары түзүлдү. Калган балдар кайда эс ала тургандыгы жөнүндө эч ким ойлоно элек. Бул айрыкча шаардагы окуучуларга терс таасир берет. Анткени үйдөн чыкпай күн өткөргөн окуучунун эркиндиги чектелип, келерки окуу жылында умтулуусу төмөндөйт дешет адистер. Алыскы айылдарда турат мисалга ошол баягы лагерлер. Ошолор менен иштеше турган жол көрсөтүп, же болбосо бирин-бири жумушка тартып иштешет, мындай кызыкчылык жок эсе да. Эске салсак, бул жылы Ош шаарынын мектеп окуучулары үчүн акылуу окуу курстары уюштурулган. Эс алуу менен бирге Ысык көлдүн пансионаттарында англис тилин үйрөтүшөт. Баардык чыгымдар атайын билеттерде камтылган. Бул шаардагы окуучуларды 3 агым менен алып барып келүүгө чоң мүмкүнчүлүк. Бегимай Асанова, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.